Устаз адам канткенде бактылуу болот. Байлык эмне? Байлык колго тонгон муз. Күн чыкса эрип кетет. Бийлик эмне? Колго конгон куш. Ал уча берет ар кимге. Бала эмне? Бала артта калган из. Бакыт эмне? Бакыт сиздер менен биз. Чындыгында байлык урматы мусулман колго тонгон муз экен. Ал эрийт барбир. Байлык бир күн бизде, бир күн сизде, айтор ар кимде. Бийлик эмне? Колго конгон куш экен. Кече президент башка эле, бүгүн башка болду. Айтор бийлик колго конгон куш экен. Ар кимге уча берет экен бул. Түрмөдөгү адам дагы президент болуп кетиши мүмкүн экен. Президент түрмөгө түшүп калышы дагы мүмкүн экен. Ал колго конгон куш экен бийлик. Ар кимге уча берет экен. Эртең азыркы саатыбыз эмне болушун Кудайдан башка эч ким билбейт. Бийлик маселесинде. Аллах бар жокту билүүчү, кудуреттүү жалгыз. Бала эмне? Бала артта калган из. Сизден кийин дуа кылат, сизден кийин сиз үчүн дуа кылат, баталарды кылат, сооп иштерди кылат, көпүрө салат, атама сообу жетсин дейт. Атайын исламий фильмдерди тартырып, сообу атама жетсин дейт. Алымдарга жардам берет. Бул бала артта калган изиңиз экен. Бакыт эмне? Бакыт сиздер менен биз экенбиз. Чындыгында бакыт адамдар менен бактылуу болосуң. Адамсыз кантип бактылуу болосуң? Бир эле кызды сүйүп калгын, ошол сүйүп калгандардан сурагын, асыз тура албай калган. Болсо сүйүү жөн эле шайтаний сүйүү, нике жок ортодо. А чыныгы сүйүү болуп калсачы? Лейли Мажнун сыяктуу. Лейли Мажнун десем, ол туура эмес түшүнбөгөн, ол албетте урматтуу мусулман туган. Чыныгы эки этаж үйүң болуп, мерсиң болуп, мерсиңди кимге мактанасың адам болбосо? Ошондуктан бакыт бул сиздер менен биз экенбиз. Адамдар менен. Адам менен адам бактылуу болот. Адамсыз айбанга айланабыз.